Саламатсыздарбы, урматтуу бөбөктөр жана балдар. Мен сиздерге бүгүн ушундай жакшы бир немис тилинде жазылган жомок окуп бермекчимин. Бул китеп абдан кызыктуу, абдан жакшы жомок. Анда эмесе баштайлы. Бул жомоктун аты Frau Knacks auf dem Eis дейт. Бул Frau Knacks дегени, Frau деген немис тилинде айым деген сөздү билдирет. Knacks аттуу тоок, муз үстүндө жылгаяк деп деген мааниде. Анда эмесе баштайлы. Бул китеп мындай башталат экен. Илгери өткөн заманда дейт, бир Frau Knacks аттуу бир тоок болгон экен. Анын мүнөзү жаңы нерселерге жакын болуп, максаттарды кенен койгон бир тоок болгон экен. Ал жалгыз гана тоокканада жата бербей, ушу кыш келгенден баштап бир гана нерсени эңсеп ойлоп жүргөн экен. Ал муз жүзүндө жылгаяк тебүү дейт. Аны караган башка тооктор айтат дейт. Ой, бул Knacks-тын жумурткасы гана жараңка эмес, өзүнүн мээсинен да жараңка кеткен окшойт. Бул эмне кылганы? Ойлогонун баары эле ошол муз дейт. А бирок дейт, бул Frau Knacks-тын башка тооктор ал жөнүндө эмне деп жатканы эч бир башын оорутпайт дейт. Ал дейт, өз максатына жетүү үчүн дейт, жада калса Аяз атага кат жазат эмиш. Катында мындай дейт: урматтуу Аяз ата, сиз абдан жакшы адамсыз. Сиз мага бир жылгаяк тебүүчү коньки жөнөтүп ийсеңиз кандай болот деп. Аяз ата бугусу менен ойлонуп, баягы катты алгандан кийин башы ооруган экен. Бул калп болуп калганбы же адашып кеткенби? Бул мындай болбосо керек эле, тооктор деген жылмаяк тепчү эле. Андан көрөк мен ага муруду ушу кышында үшүбөш үчүн мурундук жөнөтөйүн деп, токулган мурундукту Frau Knacks-ка жөнөтүп ийет. Бардык токтор жаңы жылда алган белектерине сүйүнүп, бириси топу, бириси шарф, бардыгы сүйүнүп жаткан кезде Frau Knacks гана өзүнчө капалуу дейт. Ал жалгыз гана өзүнүн уясына барып жатып, мен муз үстүндө бийлөөчү тоок болгум келет. Мен ал жерде айланып, секирип, жүгүрүп тепким келет деп айтат дейт акырын. Бирок дейт, Frau Knacks жалгыз гана жашоосуна нааразы болуп жата берчү тоок эмес болчу дейт. Ал дейт, караңгы түндө ойлонуп, бир план ойлоп чыкты дейт. Анткени анын максаты ушунчалык күчтүү эле дейт. Эртең менен таң атпай бардыгы уктап жатканда, ал баягы багбандын үйүнө кирип дейт, кухнясына кирип, ал жерден 2 вилка алып чыкты дейт. Ал 2 вилканы бутуна байлап дейт, белек байлоочу жип менен буттарына байлап, музду көздөй жөнөдү дейт. Музга барганда ушунчалык көңүлү ушунчалык ачылды дейт. Эч нерсени билбей музду көздөй секирип жөнөдү дейт. Ошол кезде ушунчалык сонун сүйүндү дейт. Айланып жүрөт дейт, тегеренип жүрөт дейт. Башында болбоду дейт. Бирок бара-бара ал абдан жакшы тебе баштады дейт. Анан айланып тебем деп бир кезде жерге кулап түштү дейт. Кулап түшүп эле көздөрүн ачса, алдында бир топ ооздору ачылган өрдөктөр турат дейт. Өрдөктөр: "О, Кудай, бул тоок кандай тоок?" деп карап калышты дейт. Ал аларга мындай дейт: "Ой, силер көрбөпсүздөр, азыр мен сиздерге андан дагы жакшысын көргөзөм" деп, баягы жерден чуркап, айланып тепкенди үйрөтө баштады дейт. Жанагы публика кыйкырып: "Браво, браво, биз дагы тебебиз" деп кыйкырып жүрүштү дейт. Frau Knacks абдан тепкиси келсе дагы жүрөгү жумшак, жакшы тоок эле дейт. Ал бутундагы вилкасын чечип, өрдөктүн бутуна тагып берди дейт. Ошол кезде үйүнөн кукари-куку
деп тоокканадан кыйкырып калды дейт. Ал деген бардыгыңар үйгө кайткыла, тооктор кайткыла деген нерсени билдирчү кыйкырык эле дейт. Фрау Кнакс дейт. Коштошуп, өрдөктөр менен коштошуп, мен дагы ананыраак келип, сиздерге укмуштай сонун башка секиректерди да үйрөтөм деп кол кармашып өрдөктөр менен өрдөктөрдөн узап кетти дейт. Үйүнө келип дейт, тоокканага келип, фрау Кнакс тоокканада жаткан тооктун барына өзүнүн болгон бүгүн күндүзү болгон окуясын айтып берип, бардыгынын көңүлүн ачты дейт. Бардык тооктор ушунчалык тооктун окуясынан таасирленип, биз дагы барабыз деп бардыгы жылгаяк тепкени чуркап жөнөштү дейт. Бардыгы кеткенде фрау Кнакс үйдө калды дейт. Анткени бүгүнкүгө жетиштүү. Ал чарчады. Бирок чарчаганына карабай, абдан бактылуу жана өз мактасына жеткен болуп үйдө кала берди дейт. Эртең менен болсо багбан туруп, жумуртка кууруп жейин десе, бир дагы вилка калбапты. А вилкадан тышкары тоокканага барса, бир да тоок жок дейт ал жакта. Урматтуу балдар, китеп окуу бул абдан жакшы. Китепти көп окуңуздар, жакшы сабактарды алыңыздар китептерден. Мен сиздерге күнүгө ушундай китептерден окуп берем, буюрса. Анан китепке болгон сүйүүңөр күчөгөндөн кийин өзүңөр китептерди алып, өзүңөр окуйсуздар. Саламатта калыңыздар.